Саламатсыңарбы, кичинекей бөбөктөр. Бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Сабагыбыздын темасы тегеренген 4 мезгил. Сабагыбыздын максаты балдар. Окуучулар созулма үндүүлөрүн айтылышын үйрөнүшөт жана айырмалап өздөштүрүшөт. Аптанын күндөрүн убакытка жараша атаганга үйрөнүшөт, кырдаал боюнча сүйлөшө алышат. Жаратылышка камкордук менен мамиле жасоо керектигин билишет. Көрдүңөрбү балдар? Кичине болсо дагы маанайыбызды ачып алдык. Кайсы мезгилди көрдүк? Көз мезгилин көрдүк. Анда балдар сабакка көңүл бургула. Жаңы лексика менен таанышабыз. Кечээ, вчера, эртең, завтра, бүгүн, сегодня. Балдар, түз отуруп, дептериңерди алгыла. Жазабыз. Бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема тегеренген 4 мезгил. Сөздүк чат жазуу. Жайында, күзүндө, жаан, жылуу, аба ырайы деп жазасыңар балдар. Бул сөздөрдү биз бүгүнкү сабакта колдонуп сүйлөмдөрдү, тексттерди окуйбуз балдар. Бул кайсы мезгил? Сүрөттөп айта аласыңарбы? Аба ырайы салкын, тез жаан жайт, катуу шамал согот балдар. Бул кайсы мезгил? Бул көз мезгили. Бул кайсы мезгил? Аба ырайы суук, тез кар жайт, катуу шамал согот. Кардан аяз ата жасайбыз. Бул кайсы мезгил балдар? Бул кыш мезгили. Бул кайсы мезгил? Бул мезгил баарыбызга жагат. Аба ырайы ысык, жер жемиштер бышат. Бул жай мезгили балдар. Бул кайсы мезгил? Келген куштар келе баштайт. Аба ырайы жылуу, тез жаан жайт. Келген куштар келе баштайт. Биринчи байжежекей өсүп чыгат. Бул кайсы мезгил? Бул жаз мезгили балдар. 3-чү көнүгүүнү иштейбиз балдар. Созулма ээ менен кыска ээни, качкан сөздөрдү туура окууну, туура жазууну үйрөнөбүз балдар. Эр, ме, тек,
Эр деген бул баатыр эр болот. Ал эми эр атка токулган эрди эр дейбиз балдар. Калганын өзүңөр ушинтип айтканды жана жазганды үйрөнгүлө. 4-cü көнүгүнү да иштейбиз балдар. Керектүү тугуштарды коюп сөздөрдү жазгыла. Кечээ бул жерге созулма ээ коюлат. Калганын өзүңөр тиешелүү тугуштарды коюп жазгыла балдар. 5-ci көнүгү. Кечээ кайсы күн эле? Бүгүнчү. Эртең кайсы күн болот? Аптанын күндөрүн убакыт менен айтышты үйрөнөбүз балдар. Бүгүн дүйшөмбү. Кечээ кайсы күн эле? Кечээ жекшемби. Эртең кайсы күн болот? Эртең шейшемби болот. Балдар, калган таблицаларды ошентип өзүңөр түзгүлө. Чыпалак бала менен Чебурашка эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат? Диалогду окуйбуз. Чебурашка: чыпалак бала, азыр жылдын кайсы мезгили? Анда чыпалак бала: азыр жаз мезгили. Чебурашка: жазында аба ырайы кандай болот? Чыпалак бала: анда чыпалак бала: жазында аба ырайы жылуу болот, кар эрийт, байчежекей кардын астынан баш багат. Көрдүңөр балдар, Чебурашка чыпалак баладан жаз мезгили кандай болоорун сурап алды. Ал үйрөндү. Жаз мезгили аба ырайы жылуу болот, кар эрийт, байчежекей кардын астынан баш багат. Силер да үйдө отуруп ата-энеңер менен, эже-сиңдилериңер менен ушундай диалогду окуганды үйрөнгүлө. Ырды көркөм окуйбуз балдар. Ойнойм десем мен эшикке, апам сөзгө көнбөдү. Ыйласам да, кыйнасам да, такыр көңүл бөлбөдү. Тып-тып, тып-тып тыпылдап, жамгыр жаады эшикке. Тып-тып, тып-тып тыпылдап, чуркап келсем эшикке. Көрүңөр балдар, силер дагы ушинтип көркөм окуганды үйрөнгүлө. Жана ошондой эле ошол ырды оонду кылып ырдасаңар да болот. Анда оонду ырына көңүл бургула. Уктуңар балдар, силер ырды жаттап, көркөм айтып берсеңер да болот, оонду ырын ырдап да берсеңер болот. Үйгө тапшырма 8-cü көнүгү 47-ci бет. Ушул ырды жаттап же оонду кылып айтып берсеңер болот балдар. Бүгүнкү сабакта биз эмнени үйрөндүк? Биз бүгүнкү сабакта тегеренген 4 мезгил жөнүндө үйрөндүк балдар. Көз мезгили, анан кыш мезгили, анан жаз, анан жай, ар дайым тегеренип турарын билип алдык. Жана ошондой эле созулма менен тааныштык. Анда балдар бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла.